Эфирде Ош Прем жаңылыктарынын дүйшөмбүгө алынган чыгарылышы. Студияда Абдыламит Маматжанов. Саламатсыздарбы? Алгач күндүн маанилүү жаңылыктарынан кыскача. Электр жабдууларынын 70-80% эскилиги жетти. Энергетика тармагы авариялык абалга кептелиши мүмкүн. 4 метр жер тилкесин талашкан кошуналар. Айнура Токтомуратова коңшусу мыйзамсыз аракеттерге барганын айтууда. Алыскы Алай районунун Жошол айылында мал чарбасы менен бирге дыйканчылык өндүрүш тармагы жанданган. Кыргызстанда электр жабдууларынын 70-80%га жакын эскирип, жарактан чыгайын деп калды. Бүгүн бул тууралуу Улуттук энергия холдингден маалымдап, тез арада чечим кабыл албаса, энергетика тармагы авариялык абалга келерин эскертишти. Буга чейин президент Садыр Жапаров сунуштаган электр энергиясынын тарифи коомдук талкууга коюлганы белгилүү. Энергетика жана өнөр жай министри бул тууралуу комментарий берип, элдин мүдөөсү башкача болуп жатканын айтты. Кененирээк Аяна Байтемирова улантат. Мына бул видео тасмадагы үйлөрдүн пайдубалы бир нече ондогон жыл мезгил мурун суу сактагыч алдында калган. Быйыл Токтогулдагы суу кескин азайып кеткендиктен курулуштардын калдыктары минтип көрүнүп калды. Адистердин айтымында Кыргызстанда энергетикалык кризис жакындап келе жатканын бир гана суунун азайышы эмес, электр жабдууларынын 70-80%га жакыны жарактан чыгып калганы да кабар берет. Бул боюнча бүгүн Бишкек шаарында тиешелүү адистер чогулуп, энергетикалык каатчылыктан чыгуу жолдору талкууланды. Бул чын менен экономиканы алдыга түртө турган сектор. Эми ушуну туура чече турган болсок, бул жерде жанагы өзүбүздүн ички потенциалды, бүтүнчө кадр потенциалын абдан топтоп туруп, муну ишти алдыга жылдырыш керек. Анан туура сөздөр айтылып атат. Эл колдош керек муну. Элде кеңири түшүнүк болуш керек, эл ишениш керек. Болбосо абдан кыйын болот бул маселени чечиш. Авариялар күчөйүп дагы биз электр энергия чоң үзгүлтүктөргө учурайт. Белгилей кетсек, учурда калктын бардык категориясына тарифтер 77 тыйындан эсептелет. Энергетиктер бул ба дүйнө боюнча эң төмөн экендигин белгилеп, энергосектор өзүн-өзү актабай жаткандыгын айтышат. Энергетика тармагынын карызы 129 миллиард сомго жетти. Карызды төлөөнүн жогорку чени 2025 жылга туура келип, 14 миллиард сом бериш керек болот. Кыргызстандагы электр жабдууларынын 70-80%га жакыны жарактан чыгып бүттү. Тариф деген бул эми жашоо өтүп атат, убакыт өтүп атат, бүт өзгөрүп атат. Тариф деген билбей деген эме. Бул деген электр энергиянын баасы да, туурабы? Анан электр энергияны чыгарыш үчүн эмне деген каражат керек, эмне деген жумуш керек, эмне деген отундарды жана энергияны коротуш керек, электр энергияны чыгарыш үчүн. Анын баары каражат да. Буга чейин президент Садыр Жапаров кризистен чыгуу үчүн электр энергиясынын тарифин өзгөртүүнү сунуш кылып, коомдук талкууга коюлганы белгилүү. Адистер тарифти көтөрүү энергетикалык каатчылыкты чечпей эле коррупцияга жол ачат деп эсептешет. Энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев дагы көпчүлүк бердиктүү баа саясатын жүргүзүүнү колдоп жатканын билдирди. Разместили уведомление с концепцией тарифной политики. Жарыкка болгон бааны өзгөртүү боюнча коомдон сунуштар түшүп жатат. Алардын көпчүлүгү элди катмарга бөлүүнүн кажети жок экендигин айтып, бирдиктүү тариф болуш керек деген пикирин айтышууда. Чындыгында азыркы тарифтер чыгымдарды жаппай, карыз 132 миллиардга жетип кетти. Месяц будут продолжаться общественные обсуждения. Кыргызстандын энергетика тармагын эгемендүүлүккө жетиштирүү үчүн 1 миллиард доллар жумшалган. Андан кийинки 30 жылда дээрлик өнүгүү болбой келет. Бул аралыкта Казакстан менен Өзбекстанда электр энергиянын кубаттуулугу 40-50%га өстү. Эки өлкө быйыл Кыргызстанга карызга жарык экспорттошот. Аяна Байтемирова, Бектур Калыков, Ош Прем жаңылыктары. Кыргыз-Тажик чегарасында абал турукту. Чегарачылар кадимки кызмат өтөө тартибин өттү. УКМКнын чегара кызматы маалымдагандай, кече 6-июнь күнү Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чегараны делимитация жана
Демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында тараптардын кошумча күч жана каражаттарын туруктуу жайгашкан жерине алып кетүү иштери аяктаган. Мамлекеттик чегаранын кыргыз-тажик тилкесинде жайгашкан УКМКнын чегара бөлүмдөрү кадимки кызмат өтөө тартибине өттү. Кыргызстанда июнь айында мунай продуктыларынын 1 литри орточо эсеп менен 4% кымбаттаары күтүлүп жатат. Кыргызстанда нефтетрейдерлер ассоциациясынан билдиришкенде, буга дүйнөлүк рынокто нефть азыктарына баанын көтөрүлүп жатканы себеп болууда. Мисалы, 1-июнда Brent үлгүсүндөгү нефтинин 1 баррели $69,46 сатылды. Россиянын мунай базарында да дүң наркы өсүп жатканы байкалууда. Жогорку себептерди эске алганда, июнь айында кара майдын баасы 4% кымбатташы күтүлүп жатат. Ошол эле учурда мунай сатуучу компаниялар баанын кескин өсүшүнө жол бербөөгө ниеттенип жатышат деп айтылат билдирүүдө. Жыл башынан 1-июнга чейин өлкөдө бензин 39,2%, же 13,7 сомго кымбаттады. Бишкектеги маршрутка айдоочулары ишке чыккандыгын муниципалитеттин маалымат кызматы кабарлады. Белгилей кетсек, кичи автобустун айдоочулары 2-июндан тарта иш таштап, жол кирени 15 сомго көтөрүүнү талап кылышкан. Ишемби күнү 5-июнда Бишкекте айрым маршруткалар каттамга чыгып, бирок өз алдынча эле жол кирени 15 сомго көтөрүп алышкан. Мэрия мындай айдоочуларга мыйзам чегинде чара көрүлөрүн билдирген. Эртеси акырындан шаардыктарды ташып, ишке чыга башташкан. Жол кире Бишкек шаардык кеңеши чечим кабыл алган убакка чейин мурункудай эле 10 сом бойдон калмай болду. Бааны көтөргөндөр боюнча сүрөт жана видео далилдерди 0554 18 25 85 WhatsApp номерине жибериңиздер деп билдирди мэрия. Кыргыз маданияты оор жоготууга учурады. Белгилүү кодул, сатирик, актер Акын Рахман Разыков 6-июндан 7-июнга караган түнү дүйнөдөн кайтты. Рахман Разыков 1955-жылы 12 майда Ош облусунун Кара Суу районунун Савай айылында туулган. Студент кезинде бул өнөрү менен жетекчиликке чейин көтөрүлүп, Таң жылдызы деген топту негиздеген. Эгемендик жылдардан кийин Манас Бердибеков, Дөөлөт Мадымаев, Абдулда Иманкулов, Жамбыл Камчиев менен бирге аралаш тобун түптөшүп, кодулдукту жаңы деңгээлге алып чыккан. 5 илик, 5 кемпир, 5 тапан топторун түзүп, сатирага шыктуу балдарды тарбиялап жүргөн. Өмүрүнүн соңку учурларында кудулдарга сатиралык интермедияларды жазып берүү менен бирге ар кандай тематикадагы ырларды жазып, бир нече китеби жарык көргөн. Ошондой эле бир катар тасмаларда да роль жараткан. Ош Прим телерадио компаниясы Разыковдун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт. 7-июнь Кыргыз Республикасынын финанс жана экономика кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Ага карата Ош шаарынын мэриясы каржы тармагында эмгектенип жаткан адистерди майрамы менен куттуктады. Ош шаарынын биринчи вице-мэри Замир Юсупов өз сөзүндө Кыргызстандын экономикасын жогорулатуу максатында экономисттердин салымы зор экендигин белгиледи. Экономика адистеринин кесиптик майрамынын алкагында бир нече жеке жана мамлекеттик эсепчилерди ардак грамота жана акчалай сыйлык менен сыйланды. Жалпы Кыргызстандын каржы жана экономисттер күнү деп белгиленген. Ошого байланыштуу биз бүгүн салтанаттуу иш-чара өткөрүп, биздин эң күчтүү финансисттерди, экономисттерди чакырып, ошол биздин өзүнүн Ош шаарынын мэриясынын атынан өзүнүн чоң ыраазычылыгыбызды билдирип, алардын эмгектенип, талыкпаган эмгегин сыйлап, ошол боюнча биз бүгүн тегерек стол өткөрдүк. Биздин Ош шаарыбызда күчтүү финансисттерибиз бар, күчтүү экономисттерибиз бар. Ошолорду биз сыймыктануу менен ар дайым алар чакырып, алар менен биргеликте мындай көп маектешип, көп кеңештерин алып, ушу Ош шаарынын өнүгүүсүнө, багы социалдык экономикалык көрсөткүчтөргө мындай алардын бир кеңештерин алып отурабыз. Бишкекте муниципалдык ишкананын эсепчиси коопсуздук органынын кызматкерине 50 000 сом пара берип жаткан жеринен кармалды. УКМКнын маалымат бөлүмү билдиргенде, Бишкек мэриясына караган муниципалдык ишканалардын биринин башкы эсепчиси каржылык мыйзам бузуулар боюнча арызды кароону токтотуу үчүн УКМК кызматкерине пара сунуштаган. УКМК арызды кароо учурунда муниципалдык ишканада бир катар каржылык мыйзам бузуулар болгонун аныктаган. Бул фактынын негизинде кылмыш жаза кодексинин 328 беренесинин 2 бөлүмү менен кылмыш иши козголду. Учурда ыкчам тергөө жүрүп жатат. Нариман айыл өкмөтүнүн Бешмойнок айылынын тургуну Айнура Токтомуратова мыйзамдуу жер тилкесин коргоодо. Ал 2015 жылдын февраль айында жерин документтештирип, өзүнө каттаткан. 6 сотук жерди эми коңшусу 4 метр артка жылдыруусун талап кылып жатат. 2020 жылга чейин эси жок жерге 1 жыл мурун кожоюн пайда болуп,
жерді мыйзамсыз басып алды деп Айнура Токтомуратованы айыптап, укук коргоо органдарына арыз менен кайрылган. Бирок Айнура айымдын айтымында коңшу жерди адистердин кеңеши менен бак тарактар олтургузуп, көрктөндүрүүнү пландаган. Теманы кабарчыбыз улантат. Участкалыйга берип атат. Менин жеримне үй салайын деп барсам, тоскоолдук кылып, мага үй салдырып айтат деп, мени күнөөлөп барып атат. Айнура Токтомуратова үй салып отурукташуу максатында Бешмойнок айылынан 6 соттук жер тилкесин сатып алган. 3 балалуу жалгыз бой эне 2015 жылы үйдүн курулушун баштаган. Мыйзамдуу жер тилкесинин алдында бош жерди көрктөндүрүү максатында дарактарды да отургузуп койгон. Бирок 2020 жылы бош жердин ээси келип, Айнура айымды жеримди басып алыпсың деп айыптап, 4 метр артка жылдыруусун талап кылган. Мага биринчиден тартып беришкенде, ушул үйдүн ордунан тартып беришкен, бул жагымны тиги алмага чейин, анан тиги жака чейин депчи. Анан ошол эле өзүнүн ордуна мен үйдү салгам. Анан салып, бул эч кандай тополоң болгон эмес ушумалга чейин. Былтыркы жылдан баштап 2020 жылы келишип, бул жерден биздин чек арабыз бар эле деп, биздин алдыракта жашаган Руслан деген бала келип, кызыл китептерим бар, мен документтерим бар деп келенттерин жөнөтө баштады. Чек араңыз кайсыл жерден депчи. Ана мен алардан сурадым, кайсы неменин негизинде келип атасыңар документин десем, ушул жердин документи ошол Руслан деген баланын кызыл китебине жабышылып жасалган экен деп. Үйүнүн алдындагы жер тилкесин мыйзамдаштырып беремин деп мамлекеттик каттоо кызматынын адиси Айнура айымдан 30 000 сом өлчөмүндө акча сурайт. Бирок 1 жылдан бери документтен кабар жок. Анан кийин үйүнө акча ташый баштадым. Былтыркы жылдын 20 жылдын сентябрынан бери каттап келем үйүнөчү. Жол кире деген кетет, башка деген кетет. Анан акыры чарчаганымдан кийин ал жерге барсам, ал бала бизде штатный иштебейт деп коюшту. Андан кийин мен госрегистрдин начальнигине кирсем, ошол эле баланын бир тууган иниси экен, Шерматов Руслан деген бала. Шерматов Руслан деген бала айтты, менден чоң болсо, же алдаса алдаптыр, мен аны уруша албасам, же ура албасам деген гана жоопту берди. Ана мен айттым, кандай кылам, мен ушунча чуркадым, акчамды кетирдим, өзүм жаңгыз болсом десем, бул жерде эч кандай кем планда жок, ал жерди сетка менен тосуп аласыз да көчө тийип коебуз деди. Бош жерге мыйзамды токтомду Нариман айыл өкмөтү бергенин жер адистери айтышууда. Арыздашкан эки тараптын талашты бир гана сот органдары чече алышат деп белгилейт. Анткени эки жарандын тең колунда кызыл китептери бар. Эгер эки тараптын кызыкчылыгын, эки тарапта тең мамлекеттик китеби бар экен, кызыл китеби, укугу катталган экен. Эки тараптуу келишпестик боло турган болсо, сот органдарына кайрылат, сот менен чечишип алат. Биз ал ишке кирише албайбыз. Ал эми архитектура кызматкерлери болсо Бешмойнок айылынын тургундарына жер тилкелер мыйзамдуу берилгенин айтышууда. Ал жерде ар бир жарандын өзүнүн китебинде жазылган, ченелген жерлер турат деп ишендирди. Ал эженин жери турат ошол боюнча. Силер ал жерге өзү барып көрдүңүзбү? Көрдүңүзбү? Анын жанагы эженин ээлеген жери, суу сетка менен тоскон жери 20-30 болуп турат. Аркасында айтып атпайбы, аркамда 4 метр жер менин жерим эмес депчи. Ал эже өзү ээлеп турат сетка менен ал жердечи. Жанагы кошунаны кысып коюп алдап тура эмес, кошунасынын жери да алып турат толугу менен. Эгерде мүмкүн болсо, камерадан барып эле, дагы бир күн комиссия түзүп камеранын көзүнчө ар биринин жана жетилгенин менен чыгаралып тактап беребиз. Бул чыр-чатактуу жер тилкелери аныктоо максатында атайын комиссия түзүлгөн. Жыйынтыгында жерлер туура так ченелип берилген деп чечим чыккан. Учурда Айнура Токтомуратова архитектура кызматкерлеринин үстүнөн арыз жазган. Эми каарманыбыз 6 соттук жерди сатып алган абалда эч жака жылбай, өз ордунда калтырууну каалайт. Ага сот органдары таза тергөө өткөрүп көмөк көрсөтөт деп үмүттөнөт. Гүлнар Абибулла кызы, Марфбек Шакиров, Ош Бирим, жаңылыктары. Алай районунун Жошолу айыл өкмөтүндө жакшы самалык. Айыл өкмөттөрдөгү орто мектептердин география предметинин мугалимдери практикалык семинарга чакырылган. Анда айылдын мал чарбачылыгы менен бирге дыйканчылык жана өндүрүш тармагындагы жылыштар көрсөтүлдү. Жеринен кабарчыбыз Эртештүк Нурбек уулу баяндайт. Бул жарандардын тобу Алай районунун Жошолу айыл өкмөтүндөгү билим берүү тармагында эмгектенгендер. Тагыраагы орто мектептердин география мугалимдери, Жошолу өрөөнүнүн мал чарбасы, өнөр жайы, дыйканчылыгы жана рекреация чарбасы аталышындагы семинардын катышуучулары. Семинардын алгачкы жүрүшү аталган айыл өкмөттүн Кара Токтуу айылынан башталды.
Кадам таштарыбыз менен эле иштеп жаткан тигүүчү цехке кирип бардык. Бул чеберканада жумушчулар туруктуу болбогондуктан орточо эсеп менен 20дан ашуун кызматкердин саны дайыма сакталат экен. Элеттиктерди иш менен камсыздап, жумуш ордун түзүп, өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келген Шермат Тыныбековдун чеберканасында көбүнчө улуттук коймолорду түшүрүүгө басым жасалат. Bir 40-50 миң долларлык оборот кылдык да быйылкы жылкы. Эми азыр кышкы сезон негизинен солгун болот, улуттук кийимдердечи, улуттук буюмдардын бардыгында эле. Анан жайкысы, күзгүсү сезон жакшы болот. Анан бизден товарлар көбүнчө Казакстанга кетет. Казакстандан постоянно бир заказчигибиз бар. Назгүл Токтоматованын тигүүчүлүк менен алектенгенине 3 жылга чукулдап калган. Айтымында буйртмалардын саны көп болгондуктан тынымсыз иш жүрөт. Андан сырткары үй шартында колдо тигилүүчү төшөктөрдүн баарын ушул жерден тигүүгө да үлгүрөт. Мурун жумуш жок отурчу элек. Азыр жумуш менен камсыз болуп, Кудайга шүгүр, как положено келиште, ишке келгендей. Эртең мененки 9-дан 7-ге чейин иш. Канча алып каласыңар айлап? Сезон жакшы болгон малда жумасына 10 миңден алабыз. Анан азыраак болгондо күнүнө эсептегенде күнүнө 400дөн иштеп кетебиз да, аз дегенде. Жаткан жерлерибиз 511 гектар, андан кийин картошка 322 гектар. Жошол айыл өкмөтүндө жалпы 511 гектар айдоо жери бар болсо, алардын басымдуу бөлүгүнө жүгөрү эгилет. Дыйканчылыкка кызыгып, үй шартында күнөскана орнотуп, көп жылдардан бери пайдаланып келген Калмырза Нышанов быйыл биринчи түшүмүн жыйнап, учурда экинчи түшүмүнөн помидор алуу ниети менен анын көчөтүн олтургузган. Күн сайын мал-малы менен көчөттөрдү тамчылатып сугарат. Күнөскананы ушул уюшулганына 2016-та жасаганбыз. Бул 4 жыл, 5 жыл болуп атат. Ошо айыл жеринде да жасап көрөлү, жаз көз эгип көрөлү депчи. Бизден помидор эгилет, помидор болгарскилерчи. Ал бышкычаңда уже күз суук болуп туруп бышпай калат да. Эми бышпай аткан. Ошоганан бышырып көрөлү деп ушу теплицаны жасаганбыз, уюштурганбыз. Кышында февралдарда эгебиз, биринчи түшүмдө эгип, июлдарга чейин ошо бышырып, алып чыгып, элге алып чыгып, ушу жерден келип алып кетишет. Негизинен помидор менен болгарский өстүрөбүз. Жошол айыл өкмөтүнүн тургундарынын көпчүлүгү мал чарбачылыгы менен кошо дыйканчылык менен алектенишет. Алардын бири Нурлан Мамасалиев балалыгынан мал чарбасы менен алектенип, кантип киреше табуунун сырларын жакшы эле өздөштүрүп алган. 2 жыл мурун кармаган малдарына ыңгайлуу шарт түзүү үчүн атайын короо салган. Ошол биз башка ушу мал чарбасынан башка андай дыйканчылыкка деле мындай шарт туура келбейт. Жер жок эгин эккенге. Ушу мал чарбасы менен эле да. Бейден ончакты бээ бар. Өгүздөрдөн бир 10-15 өгүз байлайбыз. Мындай шартка карап. Анан өзү берик уйлардан салым уйларыбыз бар, азыр жайлоодо бардыгы. Иш чаранын соңунда ары багып, бал өндүрүп киреше тапкан чарбагерге бардык. Айтымдарында тоо койнунда аарылар таза чөптөрдүн шересин алышат. Канча бийиктеген сайын балдын сапаты да ошончолук жакшырат дешет. Эң жакшы ушу балчалекти өндүрсөң бир прибылды аласың өзүңө. Мындай талаалап башка мамлекеттерге кетип калбайсың. Ушул жерден эле прибыл тапсаң болот. Ар жол. 200-300 миң таа. Уюштуруучулардын айтымында семинардан мугалимдер тажрыйба топтой алышат. Алар өз аймагындагы жетишкен, өнүгүп келе жаткан чарбанын ар тараптуулугун практика жүзүндө көрүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Жошол айыл өкмөтүндө жалпы географтардын практикалык семинарын өткөрүп жатабыз. Мына бүгүнкү семинарда ушул Алай районунун жеңил өнөр жайы, мал чарбасы, багбанчылык, күнөскана боюнча ушул Алай районундагы жалпы мектептердин географ мугалимдерин чакырып, ошол иш-чаралардын үстүндө көрсөтүп, практикалык иштерди көрсөтүп жатабыз. Негизинен баарынын маанайлары жакшы. Ошол биздин максат жергиликтүү бийлик менен ушул дыйкандарды, фермерлерди жакындатуу болуп саналат. Жошол айыл өкмөтү 1996 жылы уюшулган. Аймактын курамында 7 айыл бар. Уюшулган жылдан бери 5 орто мектеп, 3 бала бакча, 4 маданият үйү, 4 ФАП, 1 спорт комплекси, 6 мечит, 3 айылдык китепкана ишке кирген. Айылыбыз татасията турганына байланыштуу азыр айылдын ичиндеки айылдын башынан аягына чейин мына центральный негизги жолубуз асфальттанып бүттү. Анан кийин
айылдардын арасындагы ички чарбалык жолдор гана ошого сал немебиз жетишпей атат, акча каражатыбыз. Халықтың саны 8000-ге жақындайды. Деңіз деңгейінен 1850, 3000 метр биіктікте жайғашқан. Айыл байланыш тармағы жана санариптик берүү менен 100% камсыз болгон. Эртөштүк Нурбек уулу, Маруфбек Шакиров, Ош Бирим жаңылыктары. Өткөн суткада коронавирус 362 кишиден табылып, 275 бейтап айықты. Республикалық штаб кабарлагандай, илдетти Бишкекте 209, Ошто 39, Чүй облусунда 30, Ош облусунда 30, Талас облусунда 3, Нарын облусунда 7, Ысык Көл облусунда 16, Жалал-Абад облусунда 19, Баткен облусунда 9 киши жуктуруп алды. Кыргызстанда илдет илештиргендердин жалпы саны 107.335-ке жетти. Анын ичинен 100.722 адам дартты жеңген. Кечетен бери коронавирустан 5 адам көз жумган. Анын ичинен Бишкекте 3, Чүйдө 2 өлүм учуру катталган. Bir сутка ичинде 14 медиктен коронавирус аныкталган. Алардын арасынан 2 дартты кызыл зонадан жуктурганы айтылды. Кыргызстандын министрлер кабинети өлкөдө коронавирус илдетинен курман болгон медицина кызматкерлерине эстелик тургузууну көздөп жатат. Улуттук илимдер академиясы ушундай демилге көтөрүп, медицина илимдеринин доктору профессор Рахатбек Оморов скульптуранын макетин сунуш кылды. Анда COVID-19 илдети менен күрөшүп жаткан дарыгерлердин образы чагылдырылат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева кеңешме өткөрүп, эстелик орнотула турган жерди аныктоону Бишкек мэриясына, уюштуруу иштерин Маданият, Маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине тапшырды. 2020 жылдын мартынан бери Кыргызстанда бул илдеттен 1852 киши каза болду. Анын 100дөн ашыгы медицина кызматкерлери. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Монголияга 0-1 эсеби менен жеңилип калды. 2022 жылы боло турган дүйнө чемпионатына тандап алуунун алкагында турнир Осака шаарында болду. Оюндун биринчи бөлүгүндө эле каршылаш команда 1 топ киргизген. Андан бери өзгөрүү болгон жок. Командалар түрдүү позицияга өтүп жатты. Кыргызстандыктар жакшы чабуулга өткөнү менен ийгиликсиз болуп жатты. Кыргызстандык футболчулар толук курамда чыкпаганын белгилей кетели. Алгаш команданын капитаны буга чейинки беттештерде кызыл карта алган үчүн четтетилген. Ал эми оюн башталарына 2 саат калганда машыктыруучулук штаб, администрация, оюнчу Бекжан Сагынбаев, дарбазачылар Эржан Токатаев, Кутман Кадырбеков жана Кашуба Валерий коронавирус илдетине кабылды деген шек менен катышпай калды. 3-июндан 7-июнга чейин Өзбекстандын Ташкент шаарында жаш өспүрүмдөр жана чоңдор арасында спорттун самбо түрү боюнча беттеш өткөн. Мелдешке Ош шаарынан 6 спортчу катышкан. Алардын ичинен 2 коло медальга, 1 күмүш медальга жетишкен. Спортчулар өз мекенине кайтып, аларды жакындары менен бирге спортчу достору жылуу тосуп алышты. Алдыда ноябрь айларында дүйнөлүк чемпиондук беттеш өтөт. Машыктыруучулардын айтымында спортчулар бул мелдешке мыкты даярданып жатышат. Жаштар, өспүрүмдөр жана чоң балдар арасында Азия биринчилиги катышып келдик. Ош шаарынан 6 спортсмен барды. Ошо 6 спортсмендин ичинен 3 байгеле орун ээлеп келди. Чоң балдар арасында күжүрмөн самбо боюнча Токторбаев Тимурлан деген окуучубуз финалга чейин барып, финалда өзбекстандык балбан менен беттешти. Ошо 2 орун ээлеп келди. Бүгүнкү программабыз мына ушундай жаңылыктардан топтолду. Алдыда бар ай тууралуу маалымат эфир аркылуу амандыкта көрүшөлү. Күнүңүздөр ийгиликтүү болсун.